Атышуу токтогону менен жашоо үчүн болгон оор күрөш токтогон жок. Таң атпай жүзөгөн мандикирлер күнүмдүк иш издеп, Кабулдун борборундагы базарга чогулушту. Колдорунда шаймандар болгону менен үмүтү аз. Ооганстандын экономикасы начарлап баратат. Чоң суммада чет элдик жардам алган өлкөдө миллиондогондор жакырчылыкта күн кечирет. Бул кишилер соңку 20 жылда коррупцияга баткан элита каражатты жеп жок кылганына ачууланышат. Байлар өздөрүн гана ойлошот. Алардын кедейлер менен иши да жок. Кудай урсун, кечээден бери бир сындырымдан нан жей элекмин. Азык түлүк болгону баа өсүп жатат. Миллиондогондор үй бүлөсүн араң багышууда. Ачкачылык Ооганстандагы олуттук каатчылыкка айланышы мүмкүн. Аларга жардам катары бөлүнгөн 9 миллиард долларды Талибанга бербеш үчүн Америка тоңдуруп койду. Биз Америка өкмөтүн Афганистандан чыгарылган акчаны кайтарып берүүгө чакырабыз. Алар биздин жаңы Афганистан Ислам Эмираты өкмөтүн таанышы керек. Жетишсиз тамактануу Ооганстандагы өнөкөт көйгөй. Кабулдагы балдар ооруканасында 3 жашар Мухаммед сыяктуу оорусу өтүшүп кеткендер гана жаткырылууда. Бирок көптөгөн бейтаптар келип жатат. Дарыгерлердин айтымында ага Талибандын жеңишинен кийин дүйнөлүк банк айылдагы клиникаларды каржылоону токтотушу себеп. Афганистанда жашоо эч качан оңой болгон эмес. 7 айлык Мухаммед Аббас апасынын 4-үчү уулу. Калган 6 чарчап калган. Коридордогу башка аялдардай эле ал дагы атын айткысы келбеди. Ал нерсе Ооганстанда жаңы көрүнүш деле эмес. Бирок Талибандын учурунда баары өтө этият болуп калды. Кабулда Талибан согушкерлерин көп көрөсүз. Айрымдар азыр кармашуу токтоп, коопсуздук орногонун айтат. Көптөгөндөр үчүн кооптонуудан улам абал тынчып калгандай. Афганистанга жардам бергиси келген өлкөлөр Талибанды жек көрүшкөндүктөн алардын баары кыйын абалда турушат. Адамдар акча таап, азык-түлүк сатып алып, үй бүлөсүнө кам көрүү үчүн Талибан бийликте тыңыраак болушу керек. Америкалыктар, британдар жана көптөгөн жылдар бою Талибан менен кармашкан бардык өлкөлөр үчүн Талибан дагы бир жолу жеңишке жетсе, оор болчудай. Коомчулук 40 жылга уланган согуштууну кесепеттерин тартып келет. Бул үй бүлө Пакистанда жашайт. Балдардын апасы гана эркек балдарды окутуп, акча тапчу. Талибан анын жумушун жана кичүү кызынын окуусун токтотуп койду. Алар болгон буюм тайымдарын сатышса да дале кыйналып жатышат. Өтө капамын. Өлкөдөн кетүүнү чечкен күндөн бери кыйналып келем. Бирок башкарган барбы? Эгер калсам бизди иштетпейт, же мектепке киргизбейт. Өзүм ачка калсам да балдарымдын ачка отурганын карап отура албайм. Коррупцияга баткан өлкөдө алардын кыялы ар дайым орундалбай келди. Анткени чет элдик колдоочулары кетип калышты. Афганистандын жаңы кризиси азык-түлүк, коопсуздук жана үмүт сыяктуу жашоонун негизги муктаждыктарынан чыгууда. Мындан сырткары чет элдик күчтөр чыгып кеткендиктен мында үмүтсүздүк жана кыжырдануу байкалат.